Подмосковьеде өрт чыгып, эки кыргызстандык бөбөк көз жумду. Ишемби күнү 22 майда Москва облусунун МТШ шаарында көп кабаттуу үйдөн өрт чыгып, эки кыргызстандык бөбөк көз жумду. Бул туурасында Кыргызстандын Россиядагы элчилиги билдирди. Алар 5 жана 7 жаштагы балдар экени айтылат. Бул факты боюнча Россиянын тергөө комитетинин МТШ шаарындагы бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголду. Москва облустук прокуратурасы аталган кылмыш ишин иликтөөнү көзөмөлүнө алганын белгиленет. Элчиликтен азыркы тапта балдардын сөгүн мекенине алып келүү иштери уюштурулуп жатканын айтышты. Булак Спутник KG. Үнөмдөгүлө бийлик кышында электр энергия тартыш болоорун эскертти. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы кыргызстандыктарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Компаниянын маалыматы боюнча электр энергиянын дефицити жогорку чегине жетип, алдыдагы күз-кыш мезгилинде кыйынчылык жаралат. Буга өлкөдө керектүүчүлөрдүн саны өсүп, ошол эле учурда кар аз жаагандыктан Нарын дарыясынан аккан суу азайып, көп жылдан бери сакталып турган нормадан төмөндөп кеткени себеп болгон. Энергетиктер дефициттин көлөмүн азайтуу үчүн Казакстан жана Өзбекстан менен электр энергиясын товар алмаша турган болуп жатат. 2022 жылга чейин аталган коңшулардан 1,6 миллиард киловатт-саат алып, 2021-22 жана 23 жылдары жай айларында 550 миллион киловатт-сааттан 3 этап менен кайтаруу каралган. Экинчи чара Бишкек жептен кошумча электр энергиясын өндүрүү, ал жактан 1 миллиард киловатт-саат чыгарса болот. Үчүнчү чара бөлүштүрүү менен алектенген жана дүгүнөн алып саткан энергетикалык компаниялар тарабынан электр энергиясын керектүүнү катуу чектөө. Бардык бөлүштүрүүчү компаниялар Түндүк электр, Чыгыш электр, Жалал-Абад электр жана Ош электр энергиясын керектүүнүн белгиленген чекке чейин азайтуу иштерин активдүү жүргүзөт. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы мындай кырдаал күз-кыш мезгилинен ийгиликтүү чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат деп эсептейт. Ошондой эле компания элди зарыл болбосо электр приборлорду күйгүзүүдөн, электр кубатын көп короткон лампаларды колдонуудан баш тартып, жылытуу системасынын башка жолуна өтүүгө чакырат. Булак Спутник KG.